Саламатсыздарбы, Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрү президент Садыр Жапаров дача суу иши боюнча иш так иликтенбей жаткандыгын билдирди. Негизи эле бул иште сизге сырдуу болгон эмне бар жана кандай суроолорго жооп алгыңыз келет деген суроо менен эл өкүлдөрүнө кайрылып көрөбүз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Бул жерде эч кандай сыр деле жок. Просто ошол окуяны мындайча айтканда түбүнө чыкпадылар да, аягына чыкпадылар. Азыр эми Садыр Нуркожоевич эгер мындай ошондой комиссияны түзгөн болсо, карап туралы, жыйынтыгы чыгар. Бирок бул түшүнүксүз эле болуп калды да. Акырына чыкпады. Азыр эми бул комиссияны иштетип көрөлү. Анан кырсык боюнча сизге кайсы суроолор кызыктуу болот? Мага суроолор, ал жерде суроолор бар деле айтылып өттү да. Ошол жер түшүнүксүз да. Кандай болуп алар ушул эмеге жетти, ким бул жерде күнөөлүү болуп атат. Анан кийин ал эмне деген груз, кандай груз, эмне болуп түшүнүксүз нерселер аябай көп да. Кимдин грузу, эмне үчүн бу жерге отурдулар. Ошону так айтылган жок да. Ошонун баарын тактап коюш керек да. Буга окшогон моундай акырына чыкпаган иштер баардыгы коомдо аябай ар түрдүү талкууларды жаратып, ар түрдүү ойлорду эме кылып, ар түрдүү жаман нерселерге алып келет деген ойломун да. Ошондуктан муну акырына чыгып коюш керек, тактап элге чындыкты айтып коюш керек да, эмне болгон, ким болбосун. Дача суу боюнча иликтөөнүн мындай ниети чын эле иликтеп, чын эле күнөөлөрдү жоопко тартабыз деген ой болуш керек да. Эгерде жанагынтип июнь окуясынын алдында дагы бир эме түзө калып, анан дагы бир күмөн жаралган саясатчыларды дагы жазага тартыш үчүн дагы бир комиссия түзө калган, мындай ниет болсо, эгерде андай туура эмес. Дача суу боюнча биз ошол убакта караганда эми баягы түрктөрдүн учактары келип кулаган. Аны ошол убакта оппозиция Атамбаевка байлоо аракети болгон. Бирок ошол комиссияда биз болгонбуз. Мен жарым-жартылай иштеп, анан мен жана СДПКнын курамынан чыгарганда мен дагы автоматтык түрдө комиссиядан чыгып кеткем. Бирок Атамбаев боюнча эч кандай илинчек ошондо биз көргөн эмеспиз. Чын эле мындай кандайдыр бир илинчек таап андай болгон эмес да. Эми ошол убакта далилденген эмес. Мен чыгарганда жана зажигалкалар, башкалар ошол Кытайдан келип Казакстанга, башка жакка кетчү жүктөр болушу мүмкүн. Эми контрабанда болуп, балким, ошондой болуп атса, аныктап чыкса болот. Бирок менде чынын айтсам ушу дача суу боюнча көп маалымат жок. Анткени комиссиянын курамынан мен бир 10-15 күндөн кийин эле чыгарышкан да. Эми мен биринчиден ошол самолетто отурган летчиктер мен оюмча атайы келип эле ушул дача сууга кулады дегенден алысмын. Бул кырсык болушу мүмкүн, бирок ошол эгерде мындай бөлүш керек да, ал чын эле кырсык, атайы эч ким барып туруп урунган жок. Атайы ошол жерге бирдеме жамгырбы, туманбы бирдемени атайы алып барып койгон жок да. Эгерде ошол самолетто бараткан жүк боюнча десе, анда мүмкүн баягы бир эмелерди, мындай шектүү бир немелер чыгарса болушу мүмкүн да. Ошондуктан мен оюмча көп деле сыр чыкпайт деле болуш керек. Биздики мындай болот атпайбы? Эгерде баягы мындай элибизде интернетте кызык болуп калганда элге кан керек болуп атат да. Ошол жерден бирөө күнөөлүүнү табышыбыз керек. Бирөөнү анан баягы жакшы информацияны азыр окубай калбадыбы? Только бирөөрдөн зордуктап кетти, урдап алды, соттоп салды, камап салды, камак эле камагыла депчи. Чыкса эмнеге чыгарып салды депчи. Анан ошол үчүн түшүнбөй да калдым азыркы. Баягы камак электе жөнөкөй жаран, камап салгандан кийин оппозиция элдин талабын талашкан киши болуп чыгат. Интернет окуп отуруп мен деле башым айланып калды, ачыгын айткандачы. Кечөгүн эле мен жакшы көрүп жүргөн кишилерди жамандап атат, бүгүн жаман көрүп калдым. Анан кийин анекдотто кылып эле да. Бир досун сен жамандап атат да, кечирип кой, андай эмес экен десе, бирок жүрөгүндө калып калат экен да, ошо жаман бойдончу. Азыр интернетте окуп отуруп акыркы күндөрү кирбей да калдым.
Анан бул сиз ушул кырсык боюнча сизге кайсы суроолор кызык болмок эле? Эми мындай кырсыктар көп жерлерде болот. Эми мен оюмча бул кандай десем, ал ошо жердеги учкучтарды күнөөлөйбүзбү? Силер туура эмес барып туруп тиги өлдүңөр депчи. Мен оюмча билбейм, жаңы эмне чыгышы мүмкүн. Комиссияга баягы комиссияга баягы учкучтардын ошол жерге бир адистери бар, өздөрүнүн специалисттери бар, алардын баары изилдеди да. Баягы черный ящикти карашты, кара ящикти. Ошолордун баарын алып чыгып туруп, эми баягы баардык эмени көргөздү. Ал жагынан жаңы эмне чыгышы мүмкүн? Эмне жак атай туруп эми түшүнбөй калдым. Эле Атамбаев же башка бирөө самолеттун баягы рулун айрып жиберди ичип алып. Кеп ошондо болуп атпайбы? Ошого үчүн бөлүшүбүз керек все-таки. Эгерде ошол жерде контрабанда жүк десек, ал бир жөн. Ошо контрабанданы изилдөө сурат. А бирок самолет эмне үчүн кулаганын мен оюмча алда ошо баардыгы бар болуш керек. Күнөөлүүнү ким, диспетчерден башка ким күнөөлүү болушу мүмкүн? Летчик менен эле диспетчер, башка эч ким жок. Биринчиден, бул маселенин артында чоң саясий кишилер болушу мүмкүн. Ошонун алкагында бул коомдук комиссия түзүлүп аткан деп ойлоп атам. Анткени эгерде жөн эле буну биздин органдар гана териштирип, органдар гана чыгарып калса, анда бунун саясий же болбосо дагы башка чечим деп айтылабы деген маанинде мен сездим. Ошонун алкагында комиссия түзүлүп аткан себеби демек ачык айкын баардыгы билсин, ачылсын, билинсин, элге баардык коомчулукка билинсин деген жагдайбы деп атам да. Менин оюм боюнча ошондой болуп атат. Эми бирок биз билебиз, комиссия ошол учурда кандай чечим кабыл алганын билебиз, ошол органдар кандай чечим кабыл алганын билебиз. Бирок элдин астында, элдин оозунда башка 3-4 версиялар жүргөн. Демек, бирөөсү болбосо дагы бирөөсү мүмкүн чындыкка жатаар. Кырсык боюнча сизди кайсы суроо кызыктырат эле? Биринчи кезекте эми кырсык аны бир эч ким токтото албайт, бирок ошол кырсыктын алкагында ичинде эмне деген груздар болгон, бул бир. Экинчи, ошол жерге туманга карабай отургузгула деген чын болгонбу, болгон эмеспи, бул экинчи жагдай. Мага эмне ушунчалык эле зардык бар эле бүгүн эртең ошол жерге отургузуп, эмне үчүн башка Казакстанга, Алматага, ушундай учурларда Алматага отургузчу жана башка шаарларга отургузчу, эмне үчүн ал учурларда ал жака барган жок? Анан эң негизгиси ичинде эмне болгон? Анан ал легалдуу болгонбу, мыйзамдуу болгонбу? Ошол бизге кадимкидей налогдор төлөнүп, кадимкидей НДС төлөнүп келген чыккан товар беле же транзит болсо дагы ал аркылуу өткөн төлөмдөрү болгонбу, болгон эмеспи? Мына ошол кызыктырат. Элдин оозунда бул контрабанда менен вагон же болбосо самолет ташылып аткан жанагы мындайча айтканда коррупцион схеманын алкагы деп дагы айтышып келишет да. Мен ойлойм ушунун бирөөсү чындыкка чыгат го деп ойлойм. Эми мен президенттин сөзүнө комментарий бере албайм го дейм. Бул биринчиден этикага туура келбейт, экинчиден кандай ниет менен айтканын аны мен билбейм да. Анан Дача суу окуясы бул чоң трагедия, чоң кырсык болгон. Эгерде бунун артында бир адамдардын колдору, адамдардын туура эмес иштери болсо, аны аныкташ керек. Анан эгерде бир саясий максат болсо, бул мен мындай туура көрбөйт элем да. Туура көрбөйт элем, ошон үчүн аны мамлекет башчысынын пресс службасынан комментарий сураш керек го дейм бул багытта. Бул окуя боюнча сизге кайсы суроо кызыгуу жаратмак? Кайсы окуя боюнча? Дача суу окуясы боюнча билесизби, мындан бир узак мөөнөттөгү тыянак чыгарыш керек да. Ошол аэропорттун тегерегиндеги курулуштар, эмне үчүн аэропорт шаардан алыс турат? Ошо окшогон кырсыктар болбосун деген бир маселе да. Ошон үчүн мындан бир узак мөөнөттөгү тыянактар чыгарыш керек. Анан ошол жактагы компенсациялар берилдиби? Ушул бир сыра мониторинг кылып карап кое турган маселе. Ошол жакта бир балдар жетим калган, тоголук жетим калган, алардын тагдыры кандай болуп атат? Ушул жагынан да бир тыянак кылыш керек. Анан кийин ким күнөөлүү, ким күнөөсүз, эми аны сот аныктасын, бирок чындыгын бир жараткан билет. Эң башкысы жөн жерден адамдар зулумду көрүп калбасын да. Кээде ушундай окуялардын аркасында бир ак эле адамдар камалып кетсе, бул өтө өкүнүчтүү. Анткени зулумду кузап кетпейт, эртең бир күн айланып башыңа келе турган нерсе. Анан эгерде чындап күнөөлөр болсо, жазасын алсын. Күнөөлүүлөр так сыры эмненин сыры? Мен ал жөнүндө маалыматым жок экен, мен ага жооп бере албайм. Сизге бул окуя боюнча кайсы суроо кызык болмок? Тергөө жыйынтыгы
бул жерде эми чоң киттер турат деп ойлойм. Ошон үчүн бул ачыкка чыкпай жатат. Бирок негизи ошол дача суу окуясы, кандуу окуясы ачыкка чыгып, күнөөлөр аныкталыш керек. Тиешелүү органдардагы мамлекеттик комиссия, анан мына жакында президентибиз туура сунуш киргизди. Ошо коомдук комиссия, элдик комиссия дагы чечим чыгарыш керек. Бул боюнча ойлорун билдириш керек. Себеби дача суудун дагы окуянын артында элдин трагедиясы жатат, адамдардын өмүрү жатат. Ал жерде көптөгөн адамдар бул дүйнө менен коштошту. Мамлекеттин дагы бул жерде экономикасы жатат деген маселе. Бул окуя боюнча сизди кайсы суроолор кызыктырат? Жүк кимдики болду экен, ал жүктөр кайсы жака кетип аткан экен, ал биринчи элеби же андайлар көп чыгып жүргөн бекен, ошол жүктөгү канча суммалаган акчалар өкмөттүн бюджетине түшпөй калгандыгы боюнча мени кызыктырат да. Эми бул маселе боюнча ошол трагедия болгондо дагы көп сөздөр тегерек четинде айтылып келген. Тилекке каршы жарандарыбыз жабыркады. Ошонун арасында жаш балдар дагы өлгөн учурлар болду. Бул өтө өкүнүчтүү, өтө кейиштүү. Анан ушул коомдук комиссия түзүлсө, мен коомдук комиссиянын мүчөлөрүн дагы көрдүм. Бийликчил көз караштагы жарандар да бар экен. Бийликке азыркы мамилеси жакшы эмес, оппозициячыл көз карашта дагы жарандар бар экен. Ачык айкын, эч кайсы тарапка тартпастан, кимдин кайсы деңгээлде күнөөсү бар экен, же жок экенин коомчулук алдында чечим чыгарыш керек. Бул боюнча сизге кайсы суроо кызык жаратат мындай? Мен үчүн эң биринчи иретте мындай да. Жөнөкөй кишиге киши кол көтөрүп койсо, көчөдө жоопкерчиликке тартылып атат. Жөнөкөй киши кишини сөгүп койсо, сотко кайрылып, арыздоого чыгылып, жоопкерчиликке тартылып атат. Ал жерде киши өлдү. 1,5 жооп бериш керек да. Контрабандный груз деп атат. Же техническая неисправность деп атат. Ушул комиссия как раз таки чекти коюшу керек да. Кимдин күнөөсү бар экенин, же жок экенин. Ошол учурдагы бийликте туу чокусунда турган инсандардын күнөөсү барбы же жокпу? Ошого коомчулукка жакшынакай жеткиликтүү кылып, ачык айкын болгонун болгондой. Азыркы бийликке тартпастан дагы, ал учурда бийликке тартпастан дагы, орусча айтканда мындай беспристрастная оценка должна быть дана. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай, дээрлик депутаттардын басымдуу бөлүгү бул дача суу иши тыкыр иликтениши керектигин айтышууда. Ошондой эле негизи эле ал жүк кимдики болгон жана кимге тиешеси бар жана бул материалдар канча чыгымды өзүнө камтыган, ошону дагы билгибиз келет деген пикирлер айтылды. Эгерде сиздер бул видеону телеканалдан көрүп жатсаңыздар, анда биздин Супер ТВ YouTube каналыбызга кирип дагы көрсөңүздөр болот. Ал эми жөн эле көрүп койбостон бул окуя боюнча, негизи эле бул маселе боюнча сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге калтырып өтсөңүз болот. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.